Урматтуу айымдар, гүл сүйүүчүлөр, сиздер гүл өстүрөйүн деп жатсаңыздар, үрөндөрдү кайдан алам жана кантип өстүрөм десеңиздер, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде ушул жерде сиздер көрүп турган 1 жылдык гүлдөрдүн түрлөрү бар. Булар петуниялар, петуниянын түрлөрү, махровый сорту, ампельный сорту, супер каскадный жана башка көптөгөн түрлөрү бар. Жана ошондой эле баары сүйүп өстүргөн георгина гүлдөрү. Бул жакта мынакей астранын түрлөрү, бархатцы, вербена, душистый горошек. Сиздер узун болуп өскөн вьющий гүлдөрдү издеп жатсаңыздар, анда бизде кабея, ипомея деген гүлдөр бар. Жана бизде ошо газонго окшоп жапыс өскөн гүлдөр булар портулак. Булар деген ошо махровая смесь, яркий коврик деп аталат. Жана цинния гүлдөрүнүн түрлөрү бар. Ошондой эле бул жерди карасаңыздар, флоксы жана башка көптөгөн түрлөр бар. Бул жерде 2 жылдык, көп жылдык жана комнатный гүлдөрдүн түрлөрү турат. Кандай гүлдөрдүн үрөндөрү десеңиздер, анда булар глоксиниялар жана баары сүйүп өстүргөн эустомалар. Бул жакта мынакей бальзамин, колокольчик, гипсофила, абриета, арабис жана башка көптөгөн түрлөр. Бул жерде мынакей герандин түрлөрү турат. Жана ошондой эле үйдө өстүргөн мынакей декоративный гүлдөрдүн уруктары дагы бар. Сиздер ушул гүл үрөндөрдү кантип өстүрөйүн десеңиздер, анда сиздерге ушундай торфяной таблеткалар керек болот. Же болбосо сиз кааласаңыз ушундай обогащенный топуракка отургузсаңыз болот. Бул торфяной таблеткалардын үстүнө жылуу суу куясыз, бул көп чыгат, ортосунда ушундай тешиги бар, ушул жерге гүлдү отургузуп коесуз. Өзүңүзгө керектүү емкостти тандап алсаңыз болот, же ушундай кассеталардын ичине дагы салып койсоңуз болот. Жакшы сапаттуу топуракка отургузам десеңиздер, анда бизде ушундай Нестеровский торфо предприятиясынан келген янтарный край топурактары бар. Объемдору 20 литр, 50 литр жана 70 литрликтери. Булар биздин Кыргызстанда эң сапаттуу топурактар деп жаңылышпайбыз. Анткени биз ушул топурактарды 6 жылдан бери сатып келебиз. Бул топурактардан эч кандай бир негатив жок, жалаң, жакшы отзывдар келет бизге. Ушул топурактарга отургузсаңыздар болот. Отургузуп бүткөндөн кийин сиз гүл үрөндөрүн ушундай корневин деген стимулятор роста корней бар. Ушунун 5 граммын 5 литр сууга раствор кылып сугарып коесуз. Кийинчерээк сиздин гүлдөрүңүз стресс болуп калбаш үчүн ушундай эпин же циркон деген стимулятор антистресстер бар. Бул чоңурактары. Сиздин гүлдөрүңүз, үрөндөрүңүз азыраак болсо, анда ушундай кичинекей өлчөмдөгүлөрү дагы бар. Ушулардын баалары сиздерге кызык болсо, 20 литрлиги 240 сом, 50 литрлиги 550 сом, 70 литрлиги 700 сомдон. Корневиндин 5 граммы 20 сом, 10 граммы 30 сом, жарым килограммы 900 сом, 1 килограммы 1800 сом. 250 граммдыгы 450 сом. Эпин циркондун кичинекей упаковкалары 30 сомдон, чоңдору 450 сомдон. Сиздер гүл үрөндөрүн отургузуп бүткөндөн кийин сиздерге ушундай фитолампалар керек болот. Булар үрөндөргө жакшы жарыкты берип турат, всходторуна жакшы жардам берет. Фитолампанын баасы 800 сом. Сиздер гүлдөрдү отургузуп бүткөндөн кийин үстүн пищевой пленка менен жаап койсоңуздар болот, анан бир аз тешип коесуздар. Анткени булардагы жаш көчөттөр жылуу, жарык туруш керек. Урматтуу гүл сүйүүчүлөр, сиздер гүл өрөндөрүн кайдан алам же кантип өстүрөм, гүлгө керектелүүчү нерселердин баарын издеп жатсаңыздар, анда биздин Агромиркейджи Дүң соода борборуна кайрылыңыздар. Астында номерлер жана даректер жазылат.